Ахмат дыйкан алдамчы, Атакан Миңбай жалганчы, Эгем берди бактияр, эл жегенге жардамчы. Чыгым салып эл жедиң, чыркыратып жардыны, жалгыз атын сен жедиң, жакын көрдүң байларды. Жан букара бирикти, таба албассың айлаңды. Жетим жесир алсызга, карабадың беш каман, жетилсин деп жардыны, санабадың беш каман. Жеп ичкенден башканы, каалабадың беш каман. Она сыйка бир жыктың, орозалы каарыны, бүтүн элдин акысы, өмүрүңдүн жарымы. Көрө албайсың жардыны, жакшы аттап мингенин, Ахмат дыйкан Атакан, Киркоолугуң сенин. Талап алып тентиттиң, Боронбайдын сарысын, күндө жейсиң айыптап, бүтүн журттун баарысын. Тырмагың бүркүттөй, тукумуң кантип жарысын. Өчүрсөң Миңбай Атакан, мени да жыгып аларсың, 9 айып саларсың. Адатыңды карматсаң, үй оокатын таларсың. Камкорлугуң кармаса, өлтүрүп канын жаларсың. Тырмактуу 5 камкор, өлтүрсөң да жалынбайм. 2 келбейм жаралып, өлгөн соң кайра табылбайм. Саламатсыңарбы балдар? Ооба, жогорудан мен силерге улуу демократ акыныбыз Токтогул Сатылгановдун «Бешкаман» деген чыгармасын окуп бердим. «Бешкаман» деген чыгармасы Токтогул Сатылгановдун бүтүндөй бир тагдырын өзгөртүүгө дуушар болгон десек дагы болот. Ойлонуп көргүлөчү балдар, бул чыгармасы үчүн Токтогул Сатылганов кандай жаза алды эле? Ал жазага себепкер кайсыл окуя болду эле? Демек балдар, ушул боюнча ойлонуп, өз оюңарды айткылачы. Азаматсыңар, бул окуя Анжиян көтөрүлүшү. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Анжиян көтөрүлүшү 8-класс. Көтөрүлүүчү натыйжа. Көтөрүлүштүн себептерин, жүрүшүн жана натыйжасы тууралуу маалымат аласыңар. Көтөрүлүштүн жүрүшү. Андагы дыйкандардын максаттарын окуп үйрөнүү менен жалпы элдердин укугун коргоого, патриоттуулукка тарбияланасыңар. Берилген теманы өздөштүрүү үчүн маалыматтардын башкаларга жеткиликтүү кылып айтып берүү көндүмдөрүн өнүктүрөсүңөр. Көтөрүлүш себеби балдар. Падышачылыктын колониялык саясаты, улуттук эзүүнүн күчөшү, колониялык администрациянын зордук зомбулугу, социалдык теңсиздиктин күчөшү. Катышуучулары: калктын ар кандай катмарлары жана мусулман дин кызматкерлери. Мүнөзү: элдик, улуттук боштондук, диний мүнөздөгү урандар. Негизинен балдар, кыймылдын демилгечилери Көк Ар төрөөнүндөгү чебыл болуш баштаган кыргыздар болгон. Алар 1895 жылы алгачкы жыйын уюштуруп, көтөрүлүшкө жетекчилик кылууну 45 жаштагы Мухаммед Али Халиф, Мухаммед Сабыр Суфиев Мадали Ишенге сунуш кылышкан. Ал Фергана өрөөнүнө кеңири таанылган адам болгон. 1887 жылы Меккеге барып, ажы болуп келген. Мадали Ишен бир нече жолу өткөрүлгөн жыйындан кийин 1897 жылы гана макулдугун берип, ошондон баштап көтөрүлүшкө даярдык көрө башташат. Көтөрүлүштүн жүрүшү жана жыйынтыгы. Демек балдар, мен жогоруда айтып кеткен Мадали Ишен 1898 жылы Миңдөбө деген кыштактан 200-гө жакын адам жыйналышып, алар өзбек, кыргыз, кыпчак, Анжиянды көздөй бет алышат.
Жолдо келе жатып ар кандай айылдардан Көл, Кучу, Кара Коргон жана башка айылдардан адамдар кошулуп отуруп балдар Ажыянга жеткиче булардын саны 2000 жетет. Анжыян аскер бөлүгүнө кол салышып, бул жерде 20 солдат ар кандай жаракат алып жана өлтүрүлгөн. Бат эле 20 майда балдар Мадали жүктүкчү колго түшүрүлүп, Анжыяндан 90 километр чарбакта туткунга түшүрүлгөн, дагы 12-июнь күнү дарга асылып өлтүрүлгөн. Ал эми көтөрүлүш бир гана ушул жерде болбостон балдар Ноокат, Актерек өрөөндөрүндө дагы көтөрүлүш болуп, ага Өмүрбек Алим уулу жетекчилик кылган. Бул жакта Жапалак, Тамчыбулак, Каракул Сай айылдарынан 300 адам топтолгон. Ош уездин начальниги Зайцев Өмүрбекти, Сатыбайды дагы 20 кишини камакка алгандан кийин гана бул жердеги көтөрүлүш токтогон. Ал эми Кетмен төбөдөгү көтөрүлүш балдар Шадыбек Ширгазы уулу, Үмүталы Багышбек уулу, Төлөбай Бешкемпир уулу жетектеп, Шадыбек 50 адам менен кошо Наманганга камалган. Үмүталы Төлөбай 20 жылга сүргүнгө айдалышкан. Токтогул менен бирге 53 адам 7 жылга сүргүнгө айдалган. Ушул жерден дагы белгилеп айтып кетчү нерсе балдар, Токтогул жалган жалаа менен Ажыян көтөрүлүшүнө катышты деген жалган жалаа менен кеткендигин жогоруда билдиңер. Бул сүрөттөн силер Ажыян көтөрүлүшүнө катышуучуларды туткунга алгандан кийин момунтип балдар чынжыр менен колдоруна, моюндарына кишин тагып коюп көрүп турасыңар. Кийинки сүрөттө жогу бул көтөрүлүштүн жетекчиси Мадали дүкчүнүн сүрөтүн көрүп турасыңар. Мына ушул көтөрүлүштөн жыйындардан бир сүрөт. Ушул эле туткундар балдар мойнуларында, буттарында кишиндер турат, байкасаңар. Андан сырткары артта карды карагыла балдар. Мына ушул кардын жааганына караганда суук болсо керек. Мына ушул суукта дагы жылаң аяк, анан кийимдери жок турушат. Бул эми дарга асылгандар, демек көтөрүлүштүн белгилүү жетекчилерин эң өлүм жазасына тарткандыгы. Демек балдар, көтөрүлүштүн жыйынтыгы Фергана, Сырдария, Самарканд областтарына аскердик абал киргизилген, орус кыштактары куралдандырылган, 744 адам камалган, 455 адам соттолгон, 18 адам дарга асылган, 369 адам сүргүнгө айдалган. Үйгө тапшырма балдар. Окуяларды хронологиялык иретте жазасыңар. Баштапкы болгон окуядан баштап катары менен жазып чыгасыңар. Демек, Миңдөбө кыштагына элдердин көтөрүлүшү башталган, Кетмен төбөдөгү көтөрүлүштүн башталышы, Шадыбек Ширгазы уулунун колго түшүшү, Актеректе толкундоолордун башталышы, Анжыяндагы аскер отрядына чабуул коюу, Чарбакта Мадалы ишендин колго түшүшү, көтөрүлүштүн жеңилиши. Экинчи тапшырмада окуяларды каармандар менен дал келтиресиңер балдар. Ал эми үчүнчү тапшырмада тести аткарасыңар. Демек балдар, Анжыян көтөрүлүшү кыргыз элинин тарыхында чоң мааниге ээ. Бул көтөрүлүш жергиликтүү эл жөнөкөй эл эмес экендигин көргөзүп койду жана дагы 1916 жылдагы улуу боштондук көтөрүлүшкө элдерди дем күч берди десек дагы болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Силер менен кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.